Саламатсыздар ма Тучкубек YouTube каналының катталуучулары, бүгүн мигранттарга өтө бир зарыл болгон маалыматтар менен сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. 2025-жылы мигранттарга 30 апрелге чейин жаңы мыйзамдар чыкты. Бүгүн эң мыкты юрист Мирлан агабыз менен сиздерге толугураак маалымат бергенге аракет кылабыз. Маегибиздин алдында мен сиздерге жакшы жаңылыктар менен бөлүшө кетейин. Москва шаарында метро Маринода жайгашкан Medical Amir клиникасын барыңыздарга сунуштайбыз. Алдын ала жазылып барсаңыздар 10% арзандатуу каралган. Ал эми стоматология кызматы 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Жарнамалык тунугудан кийин маегибизди улантабыз. Анан сиздерге дагы жакшы жаңылык. Кыргызстанда 2025-жылдан баштап страховка ОСАГОсы дагы күч алды. Буюрса ушул Мирлан агаларыбыз мыйзамдуу түрдө Кара Суу шаарында дагы ушундай страховка ОСАГО ачты. Азыр мен сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Андан кийин маегибизди улантабыз. Ошол 2025-жылды ошол мигранттарга кандай бир жаңы мыйзам чыкты, эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марино, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Урматтуу мекендештер, урматтуу Кара Суулук жердештер, Кара Суунун так ортосунда сиздерге сонун бир жаңылык, страховка ОСАГО ачылды. Мен сиздерге айта кетейин, бул жерде транзит номерлерди кыргыз номерге коюучу жер Арентир. Бул жак базар, барыңыздар билесиздер. Анан Кутордо ресторан барыңыздар билесиздер. Кутордонун жанында страховка деп жазылып турат. Кутордонун жанында. Ушул жерге келе бересиздер, үйүңүздөрдү, машинаңыздарды ишеничтүү, мыйзамдуу түрдө страховка, ошондой эле ОСАГО жасасаңыздар болот. Саламатсызбы Мирлан ага? Ушундай алтынай убактыңызды бөлүп, мигранттарга азыр жаңы мыйзамдар чыкты. Андан сырткары ошол сиздин дагы страховка ОСАГО Кара Суу шаарында дагы мыйзамдуу түрдө ачыпсыз. Азыр мен төмөндө көрсөтүп өттүм. Алгач эле ошол страховка боюнча анан мигранттар көп түшүнбөй атат да, азыр амнистия атат. Биз ошондо мурункулар чоң списокко чыктыкпы, удаление болгондор чыктыкпы, бара берсек болобу дегендер болуп атат да. Бир толугураак маалымат берип койсо ошолорго. Биринчиден, ушул эки страховка боюнча айтсам, 2025-жылы 1-январдан баштап Кыргыз Республикасынын аймагында бардык мүлктөрдү, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү милдеттүү түрдө камсыздандыруу, страховка кылуу боюнча закон кабыл алынган. Бирок ушу жаңы жылдын астында Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынында айтылып өттү эле, ошо Кыргыз Республикасында өтө көп машиналар бар экен, камсыздандырылмаган автоунаалар бар экен, жана ошол экендей эле ошо кыймылсыз мүлк, үйлөр, квартиралар дагы эч кандай камсыздандырылбаптыр. Ошондуктан үлгүрбөйсүздөр деп кандайдыр бир мөөнөт берген да. Ушу 1-июлга чейин мөөнөт берген. Бирок ошол эле учурда 1-январдан баштап ошо 1-июлга чейин маи кызматкерлери жана мамлекеттик кызматкерлердин ошол эки бардык кызматтарда иштеген адамдарга ошо өзлөрүнүн кыймылсыз мүлктөрүн жана автоунааларын камсыздандырып алуу боюнча мөөнөт берилген. Бул убакта мындайча айтканда только штраф салынбайт, бирок маи кызматкерлери ошол эки камсыздандыруу полистерин сурап турушат да. Ошондуктан биз бардык ошо Кыргызстандын аймагында бардык райондордо ошол экендей элге жеткиликтүү болуш үчүн аракетибизди кылып ушул экендей кичинекей офистерибизди ачып, кеңселерибизди ачып, элдерге кызмат көрсөтүп атабыз. Анан ошол эки офистерибизди жөн гана ошол эки страховка кылбастан, ошол эки страховкага байланышкан, камсыздандырууга байланышкан дагы юридикалык кандайдыр суроолорду карап бермекчибиз. Анткени страховка жаңы кирип атат. Биз өзүбүз көпчүлүк убакта ушу Москва жана Россия жергесинде жүрдүк. Ал жерде страховка узак убакыттан бери кирген. Страховкадан дагы көптөгөн укуктар пайда болот, кандайдыр бир милдеттер да пайда болот.
ошолор боюнча дагы эми иш алып барууга аракет кылуудабыз. Мына Россияда 2025 жылдан жаңы мыйзам чыкты дейт. Мигранттар баягы Кыргызстанда жүрүп же ошолор биз кара тизмеден чыкты, амнистия берип турго деген бир көптөгөн суроолор келгенине байланыштуу ошого да бир кененирээк токтолуп өтсөңүз. Эми ушул сурооңузга да кенен токтолуп өтүш керек. Анткени бул 2025 жылдын 1-январынан 30 апрелге чейин Россия Федерациясынын президенти Путиндин указы чыккан. Бул указ боюнча өзүңүздөр билгендей быйыл 5 февралдан баштап режим высылки деген атайын положение кирет. Бул положенияга эгерде Россия Федерациясында жүргөн мигранттардын кандайдыр бир регистрациясы базадан чыкпай калса, же трудовой договору жок болсо, же болбосо жанагыдай Сахаровадан медосмотрдан өтпөгөн болсо, бул адамдар ошондой тизмеге түшөт дагы. Ал тизмеге түшкөн кишилерге полиция кызматкерлери кандайдыр бир оор чараларды колдонууга мүмкүнчүлүк алышат. Бирок ошо Россия Федерациясынын президенти Путин указы менен айтты. Эми азыр көптөгөн мигранттар ошондой нелегальный жүрүшөт да, мындай айтканда. Ошол мигранттарга кандайдыр бир жардам иретинде ушул указын чыгарды. Ошол мигранттар, Россиянын территориясында жүргөн мигранттар, эгерде регистрациясы базада жок болсо, эгерде трудовой договору жок болсо, эгерде кандайдыр Сахаровадан өтүү жана медосмотрдан өтүү мөөнөтүн өткөзүү ошолекиндей өтө албай калган болсо, же болбосо кандайдыр башка көйгөй менен ошолекиндей ошол режим высылкыга түшө турган мигрант болсо, 30 августка чейин ошолекини 30 апрелге чейин ошолекил өзүнүн режимин, өзүнүн легалдуу жүрүү тартибин оңдоп алса болот деп указ чыгарды. Мүмкүнчүлүк берди. Бирок бул указ эч кандай мурун кара тизмеге түшүп уже Кыргызстанга кеткен, же болбосо выдворение болуп соттун решениясын алган кишилерге тиешеси жок. 1-январга чейинкилерге тиешеси жок. Жок, ошо 1-январдан кийин деле кандайдыр бир баягы режим мыйзамсыз жүргөн мигранттарга тиешеси бар. Бирок именно кара тизмеге түшүп кеткен, выдворение алган, соттун решениясы чыккан мигранттарга мунун тиешеси жок. Бул только азыркы учурда Россия Федерациясынын аймагында жүргөн гана мигранттарга тиешелүү. Азыр мага көпчүлүгү байланышка чыгышат да, мен күйөөмө Сахаров кетип калды, же инимин Сахаров кетип калды, же эжеми карындашым Сахаровдо жатат деген. Ушул мына январдын ичинде апарып Сахаров апаргандарга кандайдыр бир ошол укуктарын коргоп Сахаровдан чыгарып, же болбосо кара тизмеге түшсө чыгарган мүмкүнчүлүктөр барбы? Жок, бул мен жана жогоруда айттым, бул кара тизмеге уже түшкөн, да? Сахарова уже түшкөн. То есть соттун решениясы чыккан адамдарга тиешеси жок. Бул эч кандай милицияга кармала элек. Биринчи жолу болуп аткан. Жок, ошолеке өзүлөрү мисалы үчүн милициялар текшерип сизди сенин регистрацияң базада жок экен десе, же болбосо трудовой договор жок болсо, же болбосо бир айдын ичинде медосмотрдан өтүш керек, өтө албай калган ошолеке адамдарга гана тиешелүү. Бул мурун уже кара тизмеге түшкөн, соттун решениясы чыккан мигранттарга тиешеси жок. Россиядан тышкары жүргөн мигранттарга тиешеси жок. Бул ошол азыркы учурда Россиянын аймагында жүргөн мыйзамсыз мигранттарга мындайча айтканда мүмкүнчүлүк гана берилди. Бул эч кандай амнистия эмес. Азыр көптөгөн YouTube каналдар жүрөт, амнистия болуп кетиптир, анан тигинтип кетип, бизге аябай көп чалуулар болуп атат. Бул андай эмес. Бул амнистия берилген жок. Дагы бир жолу баса белгилейм. Бул только ошолеке мыйзамсыз учурда Россиянын аймагында жүргөн биздин жердештерибизге берген гана мүмкүнчүлүк. Документиңерди 30 апрелге чейин туруп алгыңыздар. Туп-туура. Мекендештер, мына түшүнүп алдыңыздар сиздер. Болгону сиздерге Россия Федерациясынын президенти 30 апрелге чейин мигранттарга мүмкүнчүлүк бериптир. Бардык эле мигранттарга бул тиешелүү экен мыйзам. Ошого чейин сиздер Сахарага өтпөгөн болсоңуздар, Сахарага өтүңүздөр, регистрацияныздар жок болсо туруп алыңыздар. Ал эми мыйзамсыз иштеп атканса, мыйзамдуу ишке кирип трудовой договорду алганга бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүп бериптир. Андыктан сиздерге ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүп бергенде сиздер ушул документыңыздарды мыйзамдуу кылып, Россия Федерациясында мыйзамдуу кылып иштесеңиздер дагы болот экен. Түшүнбөгөн сурооңуздар болсо, ушул төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени,
Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Медикал Амир клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84.